16 ноябрда Алтын Казык жаңы конушу толугу менен электр жарыгысыз калган. Маалым болгондой, тургундар түндүк электр ишканасына 300 000 сом карыз болуп төлөгөндүктөн ишкана бир нече жолу эскертүүлөрдөн кийин электр жарыгын өчүргөн. Жашоочулар кече электр жарыгын калыбына келтирүү талабы менен жолду тосуп, унааларды өткөрбөй койду. Тупо вон весь объездная стоит, это район Алтын Казыка. Может, что-нибудь сделать надо, вон скорая проезжает, да вот. Алтын Казыктын тургундарында бүгүн жарык бар, бирок карыз маселеси чечиле элек. Жаңы конуш мыйзамдаштырылган эмес. Бир дагы түтүндүн үйүнүн документтери жок болгондуктан төлөм эрежелери бар. Бир трансформаторго 400дөн ашык абонент кошулган. Ал эми үйлөргө эсептегич орнотулуп, ага ылайык жашоочулар айдын аягында эсептерин төлөшөт. Ай сайын 5-нен 10-на чейин чогултуп кетишет. Ана кифтансия деген жок бияктачы. Кифтансия деген жок. Мындай эле эме менен эле чыгып келет, ошо менен айтышат, биз ошону эле ай сайын 5-нен 10-на чейин чогултуп беребиз. Келдибекке чогулуп кетеби, эле ким чогултат? Бияктан ар бир көчөдөн шайланган чогулткан эмеге да. Ошол чогултат, чогултуп бул аялга алып берчи да. Бул Света деген аялга алып берчи ошо. Суук түшүп, кар жааган учурга туш келген жарыксыз эки караңгы күн өзгөчө кичинекей балдар бар үй бүлөлөр үчүн оор болду дейт тургундар. Мурдагы күнү балам ошол свет өчкөн күн температура болгон. Свет жай эчтекебиз жок, даярдыгыбыз жок. Температура болуп калып 38ден ашып, же дарым таппайм, же градусныйым таппайм караңгыда. Телефондорубуз да баары өчкөн. Анан 3-чү күн дегенде барып, айласыздан чыктык. Түндүк электр ишканасы менен жаңы конуштун тургундарынын ортосунда түз келишим жок. 2016-жылы конушка жарык жеткирилип, Келдибекова жаңылаттуу жаранга электр жарыгын берүү боюнча келишим түзүлгөн. Ага ылайык тургундар тиричилик абоненти катары көрсөтүлүп, ал жашоочулардан электр энергиясы үчүн төлөмдөрдү өз убагында алып турууга милдеттенме алган. Бөлүштүрүүчү компаниянын өкүлдөрү түшүндүргөндөй, жыл башынан бери бүтүндөй Алтын Казыктын карызы чогулуп калган. Келишимдин шарттары бузулуп, эми түндүк электр ишканасы карызды өндүрүү үчүн сотко кайрылмакчы. 16 ноябрь күнү ошол трансформатордан өчүрүлгөн карыздын негизинде өчүргөн убактагы карызы 312 000 сом карыз болгон. Анын 176 000 сому основной сумма, калганы пеня болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ошол карыз бойдон төлөнүлөт. Өз кезегинде Жаңыл Келдибекова жарыкты өчүрүү боюнча эч кандай эскертүү болбогонун айтууда. Анын айтымында трансформатордун башкы эсептегичи менен абоненттердин эсептегичтеринин ортосунда көрсөткүчтөрдөн айырмачыгы да. Ушундан улам ири карыз чыгып жатат дейт ал. Ар бир ай сайын 20 000ден 30 000ден жетпей калып атат. Ошол чогулуп отуруп 150 000 карыз акчабыз болуп калган. Анан ошонун 150 000ди эми Север Электрага барып деле сурандык. Пожалуйста, өчүрбөй тургула, жаңы жылга чейин бөлүп төгөлү. Миллиондогон акча карыздар деле жүрүшпөйбү? Элдикин өчүрбөгүлө деп сурандык барган жердин баарына. Жок, андай болбоду, келип туруп эле кесип кетип калды. Алтын Казык шаардык таштанды төгүүчү жайдын аймагындагы жер тилкесин өз алдынча басып алуу жолу менен түзүлгөн мыйзамсыз конуш. Жаңы конуштагы көптөгөн тургундар бул жерге 2005-жылдагы март ыңкылабынан кийин отурукташкан. Мунарбек Жөргөмов, Самат Төлөтакунов, 5-канал.